не себептен құлағымызға құрт құмыртқалар кіріп кетпейді. Біз ойға авалдаға білеміз мейлі әлем. Ұқтағанда неге кіріп кетпейді? Сұрау. Мұны мен өзdeştirip gördüm. Antkeni biz uktaganda bizden kulağımızdan yana kulkudan bir sasır jit çıgat eken. Bizge bilinmegeni menen oşo uğu siyaktуу kurt kumurtkalar oşondan kaçıp jolobойт экен. Мына Кудай Таалам ушундай bir başkaça, özgöçe bir bizge мүчөлөрдү берип турганда. Эми андан кийин суроо, oşo biz alыстаганы укпайбыз, жакындагын угабыз деген дагы кээ бир ойлорубуз болот, кээ бир түшүнүктөр болот да бизде. Бирок андай эмес экен да. Мисалы кээлерде сурайбыз да, жакындагын угасыңбы десек, о угам дейт. Алыстагын эч укпайм дейт. Мисалы азыр жакында мен сүйлөп көрөйүнчү. Көрбөйсүздөр, демек, кичине мен өзүм угуп атам, бирок сиздерге угулбай атат. Ошондуктан Кудай Таалам бизге баардыгын берет экен, бирок баарынын чеги бар экен. Мисалы biz egerde ündü gers menen çeney turgan bolsak, oşo gers menen eseptegende 16'dan 20'ga çeyin gana biz ugalat ekenmiz da. 16'dan tömönün ukpayt ekenmiz, 20'dan öydönküsü biz düşünbeyt ekenmiz da. Emi azır men oşol bu kitapты dayardaganıma bir 15 yıldan ötüp ketti. Oşol wagtda деле böyle okugan elem. Batışta deyit. 15 yaştan başlap 20 yaşka çeyinki baldardın köpçülüğü bu düley bola başlaptır da. Ben neçen sorasam ya dep hayra surayt eken da. Anın sen suraştırsak bul daima kulak için dep koyuyorum ne naушникти kulağına salıp muzika ugup жүрgönden bolat eken da. Misalı elestet görmüş. Misalı kede biz marşrutka dile oturup kaladı, otursam janımdagı bala naушник tagıp algan, al özüne emes sağa olup durat da dang dep. Elestet görsen. Ana inişek düşösün desem ya dep kıyqırat bayağı жерде. Bayqal özüne akırını ele söylüp atkanda sevilse gerek da bayağı жерде. Көрбөйсүздөр. Ошондуктан бул үн бизге зыян экен. Ошондуктан бизде шариятыбызда музыканы угуу бизде эмне макрух tahрими деп коет. Адамга жакыныраак деп келет да. Эгер пайдасыз музыкаларды уга турган болсок. Себеби бизде баягы окумуштуулардын эле айткан сөзү бар. Радионун колонкасыны terezege жабыштырып туруп, үндү болушунча көтөрө турган болсок, терезе сынып кетет экен да. Эми терезени сындырган үн адамдын мээсин жеп коет экен да баягы жердечи. Ошондуктан биз унутчаак болобуз, башка болобуз, ошол музыканын ошол зыяны. Анан дагы бир кызыктуу нерсе, мисалы музыкага окканда адамдар бийлеп баштайт го. Мисалы бийлеп берчи десең, мен жиндимби, неге бийлейм дейт. А бирок музыка чыкса адам акырындык менен бийлей баштайт да. Себеби бул жерде пайгамбар хадисинде келет: "Аш-шайтану яжри би-мажрид-дам." Шайтан адамдын каны менен жүрөт дейт да. Мисалы адам жөн эле отурат, музыка чыкса адамдын канынан шайтан бийлейт экен, анан адам бийлей баштайт экен да. Ошондуктан биз эмне музыканы макрух tahрими дегени да, ошо адамга жакыныраак деген да, ошондон тугандар. Демек биз эмне экинчи терезени билдик. Эми бул жерде эртең күнү Кудайдын астында биз жооп берет экенбиз да. Кудайдын астында биз жооп берет экенбиз. Ошондуктан биз эмне өзүбүздү жакшылап ошол кулакты дагы жакшы нерсеге сарпташыбыз керек экен да. Эртең Кудайдын астында суралабыз да. Кулакты эмнеге пайдаландың десем не дейбиз? Мен саак уктум, Куран уктум, хадис уктум дейбизби же музыка уктум дейбизби? Ошондуктан ошого дагы биз көңүл буруп коелу тугандар.